12 жаштан 17 жашка чейинки 1000ге жакын кыз боюнан алдырган. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын 20 000ден ашуун аял аборт жасатат. Мунун кесепетинен бери дегенде 2-3 көз жумат. Айрыкча акыркы 5 жылда 12 жаштан 17 жашка чейинки 1000ге жакын кыз боюнан алдырган. Бул тууралуу Марал радиосу жазып чыкты. Дарыгерлер бойдон алдыруу аялдын ден соолугуна өтө кооптуу зыян алып келиши мүмкүн экенин эскертишет. Аборттун көп болосу кыз келиндер арасында маалыматтын жетишсиздигинен улам болорун айтышат. Ал тургай бойдон түшүрүү үчүн өтө коркунучтуу ыкмаларды колдонгондору да жок эмес. Үй бүлөнү пландаштыруу Кыргыз альянсы коомдук бирикмесинин директору Бактыгүл Бозгорпаева бойдон алдырууга себеп болгон жагдайларды санаа өтүү менен бирге ата-энелерге кеңешин берди. Болочок эненин денинин сактыгы, кандайдыр бир оорулардын жоктугу, туура тамактануу, зыяндуу адаттардан баш тартуу, жеке тазалыкты сактоо жана сергек жашоо образы кош бойлуу кездеги опурталдуу учурларды болтуртпайт. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк аял затында каалабаган учурда сактануу чаралары, ыкмалары боюнча маалыматы жок. Анан боюна кокус бүтүп калат. Билбей калдым деп кайрылышат. Кээде бойго болтурбоо каражаттарын туура эмес колдоно алышы мүмкүн. Үчүнчүдөн зордук зомбулуктан да бойго бүтүп калышы мүмкүн. Мындай учурларда көпчүлүк кыз келиндер аборт жасатууга ашыгат. Ата-энелер кыздарын жок дегенде жылына бир жолу акушер-гинекологко көрсөтүп коюп турушу керек. Себеби турмушка чыкканда көптөгөн маселе жаралышы мүмкүн. Андыктан дарыгердин көзөмөлүнөн өткөрүп, анан турмушка бергени оң. Ден соолугуна кам көрүү, эне болууга даярдануу боюнча кыздардын билимин, маалыматын жогорулаткан кыздардын эне болуу бактысы долбоору иштеп келет. Анын алкагында окуучу кыздарга, ата-энелерге, мугалимдерге окутуулар, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Долбоор боюнча Кыргызстан кыздары коомдук уюмунун мүчөсү Наргиза Нурдин кененирээк токтолуп өттү. Биз айыл аймактагы ата-энелер, аялдар жана кыздар менен иш алып барабыз. Туура эмес түшүнүктөн улам уят деп кайрыла албагандар болушу мүмкүн. Биринчиден, мугалимдерге, ата-энелерге дарыгерлердин жардамы менен окутуулар болот. Көпчүлүгүндө репродуктивдүү ден соолук, айыз, бойго жетүү, гигиеналык билим тууралуу маалыматтар жетишсиз. Ал эми аборт жасатуунун себептери көп. Мисалы, коомдун өзгөрүшү, соц тармактардын таасири, интернеттин жайылуусу. Ошол эле учурда миграцияны да баса белгилеп кетүү кажет. Ата-энелер чет жака иштеп кетип, туугандардын колунда калган кыздар зордук зомбулукка дуушар болушу мүмкүн. Кээде мээримге, сүйүүгө жетпей калышып, ал нерсени сырттан издеши мүмкүн. Акушер-гинеколог Арсен Аскеров заманбап медицинада бойго болтурбоонун көптөгөн ыкмалары бар экенин айтып, ал нерсе аборт жасатуунун алдын аларын белгилейт. Тилекке каршы, коомдо кыз келиндер өз анатомиясын изилдебейт, кызыкпайт. Жөнөкөй эле айыз календарды колдонгонду билишпейт. Аны жолдошунан сурагандар да жок эмес. Аялдын ден соолугу, оору, баланын бойго бүтүүсү ошол календарга байланыштуу. Заманбап медицина күтүлбөгөн кош бойлуулуктун алдын алуу үчүн өтө көп ыкмаларды сунуштайт. Контрацепциянын түрлөрү менен ыкмалары бири-биринин таасири, организмдеги иштөө жөндөмү, колдонуу жолдору, ошондой эле пайдалуу тараптары менен кескин айырмаланып турат. Контрацепциянын ыкмасын тандап алуу аркылуу күтүлбөгөн кош бойлуулуктун алдын алуу менен катар эле анын таасири тигил же бул бойго бүтүрбөөчү заттарды ыраттуу пайдаланууга тыгыз байланышкан. Бул өзгөчөлүктөрдү аңдоо жана эске алуу кош бойлуулуктун алдын алууда ар бир адамдын жеке талабына жараша мамиле кылуу дегенге барабар, дейт ал. Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Боролдой айылында каякта жашаарын билбеген кыздын өздүгү аныкталды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, 23 ноябрда саат 16 чамасында милицияга Боролдой айылында жашаган жерин билбеген кыз бар экени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери 22 ноябрь күнү саат 16:30 чамасында Боролдой айылындагы мечиттердин бирине бир кыз келип, имамдан дуа окуп берүүнү суранганын аныкташкан. Ошол эле учурда ал кайда жашаарын билбей турганын жана эч нерсе эсинде жок экенин билдирген. Милиция кызматкерлери кыздын өздүгүн такташты. Ал 1991 жылы туулган кыз болуп чыкты. Аны туугандарына өткөрүп беришкен. Алдын ала маалыматтар боюнча кыз психикалык жактан жабыркайт.